Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандар, амансыздарбы? Москва жергесинде мекендештерибиз көп жүрүп, бул жерде үйлөнүү үлпөт тойлор көбөйдү. Никелер боюнча көптөгөн суроолор болуп атат. Бул эч кандай реклама эмес, элге бир маалымат болсун деп мечитке келип калдык. Бүгүн жумаңыздар марек болсун. Жума күнү бул видео тартылып атат. Рустам таксыр бул жерде мечитте көптөн бери динге, ушул жердеги саптарды тууралап, ушул жер көптөн бери кызмат кылат, билесиздер. Келиң, Рустам ака, кылсызбы? Иштериңиз жакшыбы, алтасызбы? Жакшысызбы, денсаулыгыңыз жакшыбы? Элге бир маалымат болсун. Макул. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвадын жана Кыргызбай каналынын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Баарыңыздарга Алланын саламаты тынчтыгы болсун. Сизге да чоң рахмат ушундай элдерге ушундай туура маалыматты жеткизип кызмат кылып жүрөсүз. Эмне боюнча маалымат берейин? Никелер боюнча, Никелер боюнча бизде азыр Москвада көп деле убактылуу нике деп калыптыр да. Биз сырттан дагы назак бажактардан байкап жүрөбүз. Анан кээ-бирки туугандар мисалы нике окутканы келгенде, дем салдырганы келгенде, кичинекей баласын азан айттырганы келгенде сырттагы эле сыртка келет да. Сыртта мындай чагылдырып тартып койсоңуз, чыгып тартып коет. Ооба. Айта бериңиз. Ошол мечиттин сыртында эле багы кээ-бирки илими жоктор, калтырышыктер бар да, алардын эч кандай илими жок. Бар ошондойлор. Устаздар деле айтып жүрөт. Ошол сырттагы адамдарга алданбаңыздар, сураныз силерден. Бир жыл, 2 жылдан бери бул маселени деле айтып келатам, устаздарга деле айтам, мына татар туугандардын имамдарына деле айтам. Алар деле билет мунучу. Даже алар ичкириге кирген болсо кылып чыккан эмелер күндөр да болгон да. Ошон үчүн алданбаңыздар. Бизде кыргыздар көбү келип эле жолдон эле баягы никесин кыйдырып, акча берип, ставкалар коюп алган да, жолдогу мондуларчы. Алар илими жок. Анан дем салып берем, жин кирип кетти деп акчаларын алып ушундай күндөр да болгон да. Даже эң көп 40 күнгө чейин алгандар да күндөр болгон да. Бизнес кылган. Кээ-бир кечелер ыйлап кетти бизге. Мен ушундай келдим эле, балам ушундай кичине эле ооруп, баны сыркоолап бандап калса жин кирип кетти деп 30-40 күнгө чейин алгандар күндөр болду деп. Бул факт болду да бул. Мына Ороз айында болду окшойт. Ошол эжелер бизге ыйлап келди да, анан айтты, эже күнөө өзүңүздө экен. Сиз өзүңүз тактабайсызбы, сурабайсызбы? Кызматта балдар ар дайым жумада жүрөт го, калпакчан балдар. Ошолордон келип сурабайсызбы деп мен өзүм аларга информация берем да. Ошого урматтуу мекендештер, сиздер Москва шаарында болуп, мисалы молдо керек болгон болсо, дем салдыруу керек болгон болсо, нике кыйдырыш керек болгон болсо, мечитке келип, мечиттин ичине келсеңиздер, кыргыз балдар жок болгон болсо, мына дежурный бул жерде немелер бар? Охранниктер бар. Могу жерде охранник болот, охранниктерден сурасаңыздар, сиздерге айтып берет. Анан бул жакта дагы местасын көрсөтүп коелубу? Көргөзүп коелуп, элге маалымат болсун. Туугандар, мен эми реклама кылып жүрөм да көп жерлерде. Бул эч кандай реклама эмес да, чындапчы. Мындай мусулман катары бир толук бир так маалымат берүү эле максат ачык. Бул жердеги эч нерсеге мен аралашкан жерим жок. Бир маалымат болсун деп атайын чыгарып атабыз бул видеону. Андан сырткары өзүнүн деле кыргыз туугандар бар. Дамыллар бар, мисалы Малас окуу жай борбору бар, Надежда деген окуу жайлар бар. Өзүбүздүкүлөр. Андан сырткары да жинолог немелер бар, жин менен ооруларды дарылай турган бул Шелковский метрода да бир өзүнүн дамылдар бар. Кыска айтканда кыргыздар деле көп да. Мисалы илим медресени бүткөн жаш балдар деле бар, дем салдырганга, балдарга баягы азан айткандырганга кызмат деп, Куран окугандага кээде да молдо издеп калат го, барып Куран окутайлы деле молдолор бар деп. Өзүдө деле көп да, мисалы. Сураштырып изилдесек чыгат да, анан сразу эле баягы туура эмес жака неме кылып, бул биринчи тактап сураш керек да. Көрүнгөн жерде барып окутуп, көрүнгөн жерде эле неме кылса болбой калат да, туурабы? Ошон үчүн азыр көргөзүп коелу. Временный ЗАГС дегенибиз өтө баягы болду, бирокчу никесичи. Бул баягы временный нике деген бул арам да. Бардык устаздар айтат да. Кандай эле ошо временный болсун деп, убактылуу жашап туруп кайра кетип калып бөлүнүп кетип бул. Мен укканым айтайынбы? Кыргызстандан балдары бар экен. Мен алысырактан уктум. Бияктан бирөө никесин кыйып берип кой, башка бир балагачы. Анан ал баягы жолдош кылган бул кылып берип, кыскасы илимсиздиктин айынан болуп атат экен да. Ооба, андайлар көп. Кандай адам нике окуп берип койду тактабастанчы? Бизге деле андай кайрылат. Келип туруп окуп берип коет экен. Временный деп туруп эле давай деп сүйлөшүп эле акча берип туруп окуп койду. Ошону сырттагылар кылат да. Баарыңыздар билесиздер да, баягы мечиттен келатканда деле жолдун боюнда туруп алат го баягы. Элдер билет да, мечитке келгендер. Суроо жооп аябай каттуу болот да, андай билбейм эми динди жагын мындай кылган туура эмес. Көргөзүп коюлган ажыр. Келген болсоңуздар ошо киргенден кийин эле туугандар мына могу жерде дежурный имам деген бар. Ошол жерге кайрылып нике окуткан болсоңуздар күбөлүк ЗАГС дагы жазып берет деп калды. Жазып берет, ооба. Ошо бардым такта берет, баягы күбөлүк ошол боюнча дагы жазып аты жөнүңүздөрдү, фамилияңыздарды алды, жаңы үйлөнгөндөр болсо ата энелерге чейин чалып жазып, полный официальный болот да бул жерде.
Машалла. Эч кандай бандай болбойт да. Ондай болсун. Ооба. Мен мечитте ушундай нерселер болушун мен оюма келтирбейт элем да, Рустам ака. Азыр мына ушул жерде мына дежурный имам бар мына бул жердечи. Бул жактан киреби? Ушул жака кирип ичке кирип кетет да. Аялдардан кирсе болобу бияка? Аялдар дагы, эркектер дагы кирет. Ушул жакта дем салат, нике окутат, балдарга азан демек. Официалдуу бардыгы да? Официалдуу полный. Анан бул жакта болбой калса, бул жакта болот. Мына сары эшик турат го. Ана. Сары эшик. Эң управление ошол жакта. Охранниктер дагы, молдолор да баары ошол жакта болот. Ошол эки жагына келе бересиздер. Анан мына сырттагылар кебирки молдолор бар, мына жерлерге да туруп алат. Алар даже имамдар охранник көрсө айдайт аны жөндөпчү. Ушул жерде турат да, сразу кетет, эмне болду дейт. Сразу кылына камайттан, эмне кылыш керек, дем салыш керекпи же нике окуш керек дейт. Дем жаңы Кыргызстандан келгенде билбейт да. Дем салыш керек десе, бас дейт да, жетилеп келет. Помойка жака апарып бир, эшик ачып, мусор помойка нарына апарып туруп, ошол жерде дем салдырып коет да. Билем. Сен акчасын алып. Бул факт мен көзүм менен көргөм да, бул нерсе. Эми мына айдажыла бир келген адамга багындай да, мечиттен туруп жүр, мен өзүм окуп коем десек ишенесиң да, мусулман адамчы. Эми сакалдуу болуп турса, здоровый болуп, кийими жакшынакай болуп турса, молдо экен дейт да. Эми ар кандай адамдар бар да, урматтуу мекендештер, баарыңар жаман дебейбиз, эми жакшылар деле бар арасында. Бирок сөз түрдө өзүңүздөргө керектүү нерсе бул. Сөз түрдө тактап, сөз түрдө тактаңыздар, маалымат алыңыздар. Айымдар деле мечитке келсе болот. Айымдардыкы бул тарапта, мечитке келип зыярат кылып, намаз окуп келсе болот. Мырзалардыкы бул тарапта, китепкана бул тарапта. Аялдар жумага келип окуса болобу бияктан? Учур бар жокпу? Бирок болот, бирок келбей эле койгон жакшы. Эркектер көп келет го. Жума эмес күндөрү келип, зыярат кылып, намаз окуп келсе болот. Мына жак. Аялдардын намазканасы бар. Отдельный өзүнчө местолору бар аялдардын. Мына ушундай бир маалымат болуп калсын деп тартып коелук дедик. Ишиңиздерге ийгилик туугандар. Бардыгы так болгон жакшы да, динде тактык, тазалык дегендей. Ошого официалдуу жерлерден өзүбүздүн окуган, ушундай илимдүү балдарыбыз Москвада көп негизи. Тааныш билиш кылып, моласы окуу борбору, Надежда деп атасыз. Көп. Мисалы, могу таксиларды көрсөңүздөр, волонтерлор ошончо болот. Жума күнү башка калпак кийген кыргыз балдар, управлять эткен полный кыргыз балдар бар. Ошолор менен сурасаңыз айтып берет. Биз ар дайым жумада кызматта жүрөбүз. Алданып калбаңыздар. Ошол үстүгө үстүм нике бергендерден сак болуңуздар туугандар. Тактап, бардыгы адал болгон жакшы. Ишиңиздерге ийгилик. Бул маалыматты бөлүшүп койсоңуздардан бир сооп болот иншаллачы. Жакшы комментарий жазып, группадан бөлүшүп коюңуздар. Элдер билсин да. Бопту. Ишиңизге кирип боптур. Мындан сүйлөшпү. Туугандар, жакшы ишке Алейкум ассалам. Иштеңиз жакшы. Жумаңыз менен. Бардыгы. Туугандар, силер дагы соопко ээ болом десеңиздер, анда ушул видеону башка туугандар менен бөлүшүп коюңуздар. Биз деле мына себени кылып, сооп үчүн аракет кылдык. Иса таксир деле, мен деле тартып аткан Абдышүкүр таксир деле. Аллах таалам разы болсун. Келиңиздер ушу видеону болушунча группаларга бөлүшүп койлу. Балким башка туугандардын жакшы жака өргөзүп беришине силер дагы себепчи болуп калыңыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен кимче коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.